Урматтуу мекендештерим, кадырман журтум, айдан аман, жылдан эсен чыгып, жаңы 2019 жылдын босогосун аттаганы турабыз. Баарыбызды толкундаткан ушул мүнөттөрдө Кутман элинди куттуктоо мен үчүн өзгөчө сыймык. Сиздердин ар бириңиздерди, үй бүлөңүздөрдү, сыртта жүргөн мекендештеримди жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Кадырман калайык калкым, өтүп бараткан жылда сиздерге берген убадаларымды аткаруу үчүн иштедим. Өлкө аймактарын төрө кыдырып, сиздер менен баарлаштым. Коомубуздун ар кайсы өкүлдөрү менен жолуктум. Кандай иш болбосун, кадырлуу эл журтум, сиздердин колдооңуздарды сездим. Баарыңыздарга чын пейилден чыккан ыраазылыгымды билдирем. Кымбаттуу мекендештерим, быйыл элес жерине өзгөчө көңүл бурдук. Аймактарда чоң өзгөрүүлөргө карай чечкиндүү кадамдар жасалды. Бул багыттагы иштер жаңы жылда дагы уланат. Өлкөнү, өзгөчө региондорду санариптештирүү бийик максатыбыз жана милдетибиз. Эл аралык аренада мамлекетибиздин аброюн бекемдедик. Евразия экономикалык биримдигинде өлкө өзүнүн өнүгүшүнө багытталган иштерди жасадык. Стратегиялык өнөктөшүбүз, союздашыбыз Россия менен ар тараптуу достук мамилени чындадык. Коңшу мамлекеттер менен болгон карым-катышыбызды жаңы баскычка көтөрдүк. Залкар жазуучу, гуманист, философ, планетардык масштабтагы инсан, атактуу жердешибиз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык юбилейин дүйнө коомчулугу менен чогуу белгиледик. Коомубузду коррупциядан, колу туткак, элдин рызкысына кол салган ыймансыз чиновниктерден тазалап жатабыз. Жаңы жылда соттук укуктук реформалар ишке аша баштайт. Кыргызстан жаңы чыныгы укуктук мейкиндикте жашоого кадам таштайт. Өлкөбүздү өнүктүрүү үчүн узак жана орто мөөнөткө стратегиябызды аныктап, багытыбызды, басар жолубузду тактадык. Келечекке карата бийик максаттарды белгиледик. Бул асыл максаттарга ыймандуу бийлик, ынтымактуу коом болгону гана жетебиз. Мен үчүн өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Ар бир жумуш күнүм, ар бир саатым элимдин жашоосун жакшыртууга арналат. Бул менин жашоомдун маңызы. Негизги максатым сиздер менен чогуу, жаштарыбыз, урпактарыбыз сыймыктанчу өлкөнү, адилет коомду, таза бийликти, өнүккөн Кыргызстанды куруу. Уважаемые кыргызстанцы, мы провожаем старый год и стоим на пороге нового 2019 года. Поздравляю всех вас, каждого гражданина Кыргызстана с Новым годом. Дорогие соотечественники, в 2018 году мы сделали ряд важных шагов, направленных на развитие Кыргызстана. Укрепили авторитет страны на международной арене, улучшили позиции Кыргызстана в пространстве Евразес, подняли на новый уровень всестороннее сотрудничество с нашим стратегическим партнером, союзником Российской Федерации. Налажены надежные дружественные отношения с соседними странами. Особое внимание уделяли регионам нашей республики, взяли курс на цифровизацию страны, ряд государственных услуг перевели в электронный формат. Добиваемся реальной прозрачной власти для общества. Продолжаем решительную и беспощадную борьбу с коррупцией. С Нового года начнется реализация судебно-правовой реформы, направленной на защиту интересов каждого гражданина. Приняли долгосрочную и среднесрочную стратегию развития страны. В ней определили высокие цели, направленные на создание комфортной среды для жизни, учебы и труда. Уважаемые сограждане, в эти предновогодние минуты искренне желаю каждому из вас всего самого наилучшего в новом году. Пусть сбудутся все ваши мечты и планы, пусть в каждом доме будет благополучие. Желаю здоровья, успехов и счастья. Урматтуу улуу журтум, кымбаттуу калайык калкым, жаңы 2019 жылды аруу пейил, илгери үмүт, асыл максаттар менен баштайлы. Ата-энелер бала бакырасы менен чогуу болуп, ар бир үйдө бакыттын күлкүсү жаңырып турсун, амандык, токчулук болсун, жергебизге кут конуп, ар дайым тынчтык болсун. Элибиздин ынтымагы бекемделип, ырыскысы мол болсун, берекебиз төгүлүп турсун. Жаратканыбыз сүйүктүү Кыргызстаныбызды колдоп, мээримин, жакшылыгын аябасын.
С Новым годом, жаңы жылыңыздар менен.